Арбаңыздар, урматтуу бизди көрүүчүлөр. Мен бүгүн Акчубак көтөрүлүшү дейбиз, Ак туунун көтөрүлүшү деген, бирок муну тарыхый булактарда кеңири маалымат жетпей жүрөт. Ошондон улам мен жанагы Куюндор романымдагы Токтогул Каңдыбай Эшмамбеттин 3 бутак болуп кетет. Ошол Токтогулдун урпактарынын бири Алымбек Эшмамбетов менен бүгүн маңдай теске маек кылам. Бул киши айыл жеринде, элет жеринде жүргөн белгилүү санжырачы. Өзүбүздүн айылда ардактуу ошол оозунда сөзү бар, кеби бар. Бул киши менен кеп кылаардан мурда бул кишинин атасы Эшмамбет аба, Эш аба дейбиз биздин айылда. Ал кишини биз даанышман дечү элек, себеби калыстыгы кара кылды какчарган мүнөзү бар эле, өзү момун мүнөз. Анан Кыргызстан эгемендик алган жылдары улуттук кайра жаралуу сезимибизди ойготор бир жараян жүргөн. Ошондо 1992 жылдары республика боюнча Ысык-Көлдө, жаңылбасам, Ысык-Көлдө санжырачыларды фестивалы өтүп, анан Эш абабыз ошол сыйлыктын эң башкы сыйлыктардын бирин алып, анан республика боюнча ал кишинин баягы буга чейинки топтоп келген маалыматтарына абдан бир кызыгуулар көп болгон. Эш абабыз өзү өмүр бою айылда мугалим болуп өттү. Анан ал киши баягы мындай сандыктай киши эле да, көп нерсеси ачыкка чыга берген эмес. Анан ошол Алымбек байкенин оозунан Ак туунун көтөрүлүшү тууралуу кеп баштагыбыз келет. Ошол Ак туунун тегеренди кеп берсеңиз. Эми эмне болуп чыккан себептери арганда ошол жакта Ак туунун көтөрүлүшүндө мен атаманда кичирээк кез болуш керек. Тай атаманда ошондо сельсовет болуп турган. Анан Жан болот деген киши, мен азыр кайын журтум чоң аталары болчу. Ал болсо ошол Нардыново власты боюнча исполком болуп турган киши экен. Жан болот деген киши. Анан ошол кишинин айылынан анан көтөрүлүш чыгып атпайбы. Бул большевиктердин саясатына каршы да 28 жылы келген бул ат баш өрөөнүнө Совет өкмөтүнүн бийлиги. Анан бир 3-4 жылдан кийин анан бийликке нааразылык күчөп, кээ бирөө түшүнбөй ошондо кабыл алып, нааразылыктар болуп турган. Ошондо биздин айылдан чыгып Акчубактар деп, Акчубактардын девонунда чогуу биздин Тайчактын балдары болуп калат, Жериктин баласы. Тайчак ошонун бир уру болуп тарайбыз, ошо бир айылдан чыккан ушу. Азыркы биздин айылдын үстүндө. Анда чогуу бир, анда эл аз. Чогуу турушкан. Анан ошол погранич деп коет, ошол айылда чек арачылар турган орустар. Анан ошого болсо 7-8 чек арачыларга косо экен да. Өлтүрүшүптүр. Анан аскерлер анан келип чештөөнүн башына пулемет орнотуп, анан даярданып, ага дагы кол салабыз деп чогулуп барып анан баратканда, анан пулемет менен атканда эле жерге эле атыптыр, элге атпай эле. Анан коркуп анан качып, Кемилди аша качып. Бул Кемилден Кытайда жак тосулуп турат. Анан бул Кемилди ашкарын ачып ошондон качып. Анан биздин тай атабыз. Мындайча айтканда, баягы ошо кездин басмачылары болгон да. Басмачылары болгон. Абдылда Кулчун деген чыккан. Абдылда Кулчун жөнүндө дагы алар башчы болуп. Алар болсо ошентип Совет өкмөтүнө каршы чыгып. Алар дагы эмеге тартылган. Кулакка, Сибирге сүргүнгө айдалган. Украинага айдалган, Сибирге. Азыр деле ошол кызыбы ошо Мария Кулчунова деп менен Олимпиада оюндарында 80 жылдары экинчи орунду алса керек эле.
жүгүргөндөн. Алия Кулчиева. Кулчунова. Кулчунова. Азыр ушул Украинада жашайт деп, келип кетет дейт. Ошо Украинада болуп калды. Себеби бизде ошол кулакка тартылгандардын урпактары менен жанагы эсимде долбоору, Элмира Ногойбаева долбоору көп ошолго көңүл буруп баштады да, большевиктик коммунисттердин ошо кулакка тартылгандардын урпактарынан маалымат алып, анан сиздики дагы бул бир булакта мындай жаңы ошол айтылбай калган тарыхтардан айта берсеңиз, ошо көмүшкөдө калды көп нерсе. Анан ошо качып качпаганын кайра келип жумалы деп мен да айтам. Сезет болуп турган элди кайра ийге салып качпагыла деп кайра артка кайрып алып келген да. Анан баспасып качкандар да кийин анан куугунтуп калып кайра келгендерди камап 2 жылдан. Ошо большевиктик коммунисттер келгенде могу Чеч төбөнүн тегерегинде диний окуу жайлар болгон экен, медреселерчи, Кошойдун тегерегинде. Ошолордун баары талкаланган да. Аны эми өзүбүздүн эле жергиликтүү элдер талкалаган. Кошоматчылар деме. Кошоматчылар бул дин болбойт. Тиги бул талкалаш керек деп мен да чоң атамдын медресеси болгон ошол жактан балдар окуп келатчы. Мечит болгон аларды талкалап өзүбүздүн эле жаш активисттер байлардын бар мүлкүн талкалаш керек. Окуу жайын талкалаш керек деп ойлойм. Өздөрү барып эле талкалап анан мектепке салабыз деп жашташтарын алып. Бирок ошол кездеги медреселерде деле бизге тегирден тескери маалымат беришчү эле да. Биз мектеп партасында отурганда илгери молдолор суучулук менен сабак окучу депчи антпей эле ошол медреселерде деле алгебра сабак окутулчу экен, география сабактар окутулуптур, анан стилистика дегенде сабак болгон экен, жазма маданиятты үйрөткөн. Анан эле большевиктик коммунисттердин пропагандасы теңирден тескери бизге маалымат берип келген да, баягы биздин жазма маданият болгону ошо большевиктер келгенден кийин гана башталган да. Ага чейин жана молда аттангандар баары эле медреседе кийин билимдүү адамдар болгон да. Молда да ошол мугалим да айтат да. Молда бул арабча. Мугалим болсо бул перисче. Кыргызчасы окутуучу деп аталат. Анан ошону кийин тандап туруп анан кичине жакшыраак болот экен деп ойлонот. Мугалим деген сөздү тандап алган, перисче. Атап мындай окутуучу деген эле сөз которбосуш. Тиги молдо демекчи ошол элдик адабияттагы көзгө көргөн Тоголок молдо Кылыч, Алдаш молдо, молдо Нияз дегендер бар да. Ошол эле Арстанбек, Калыгулдар араб тилинде жазганда, анан кийин бизди ошол тил аркылуу тарыхыбызды жок кылуу саясаты жүргөн эмеспи деген шек кетет да. Себеби арабча жазып келаткан элди, жазма маданият калыптанып калган элди латынча жазууга үйрөттү. Анан эле кайра кирилл жазуусуна өткөрдү да. Ушунун өзү бизди тамырыбызды кыркуу үчүн саясат болгонбу? Бул эми баардык эле эсирдин убагы. Баардык элерге немесин тарыхын жок кылуу саясаты болгон. Биз гана ошондой бир идея менен эле чыгабыз. Жалпы совет бир эле партия менен жалпы эле бир эме. Баарын эл унутат деп ойлогон. Тарыхын унутат, жаңы муун, жаңы коом түзөбүз деген ойдо болгон да. Эми сизди Тубаса санжырачы катары атаңыз Эшмамбет өзгөчөчү баягы илгерки санжыраны абдан бир тарам кылып айтып берер эле да. Анан ошо киши эмне үчүн мындай кол тамгаларын калтыра алган жок же эмне болуп колго тийбей калды ал кишинин материалдары жазып жүргөн? Эми жазып музей уюштурган айылга. Анан баягы өзү пенсияга чыгып анан жаңы муунга өткөзүп берейин, мектепке калтырайын, мектептин балансына деп өзү уюштурган музейди баары бар болчу. Илгерки тыйын баарын көрүп жүргөндүң жакшынакай эмелер, тарых кийимдер бар эле, мылтыктар эски
Bardan ketip koyat. Ошол экспонаттардын баарын өзү топтоп жүрүп. Öz toптop elden emet ondan ошого emetken өткөзүп берген мектепке. Андан кийинки муунунун мугалимдер жакшы кабыл албай койду же түшүнбөй коюшту, аны талаттырып ийиштиго. Ал музей калган жок бизде. Калган жок. Бияктан келген орустар Санкт-Петербургдан кетти, сайыштыргандан кийин. Ошолор сатып ийишкен деген маалымат бар еді. Тыйымдарды, эмелерди алтын багы, медальон тыюуларды болуп турса керек. Алар деле музейге барып сатат да. Аны көрүп акат көрдү да кээси аны экспонат катары саналат. Ошентип эле жок болуп кетти. Эми кайраны уюштурушу көп нерсе. Кайра чыгылыш керек. Эми ошондо сайыштырганда элдер дагы эски буюм, кумура, тыюуларды баарын сатып ийиштир келгендер бар. Чогулуп эле келип эле эмнең бар деп эле жылтырактын баарын эле чогултуп жүрүшкөндүр. Элдерде деле калбай калды окшойт. Мындагы жакшы биздин музей иштеп турган. Бүгүнкү күндө ошо сакталып турду экен. Канчалык деңгээлде? Ал жок, түп тамыр менен. Түп тамыр менен жок болду. Ташын балбан жумайын балбан ташында кырып ийиштир. Аны кайрап келип контор жаныбыз дагы жок мисалы бар. Анан Алымбек байке Моореке эми Жибек жолунун боюнда сөз кылалы, тиягыбыз Ташырабад, биягыбыз Кошой коргон, Чечтебенин түбүндө турган. Анан Белек Солтонаевдин тарыхый булактарында бул медресе Моореке Чечтебенин тегереги илгери бир диний агартуу борбору сыяктуу болгон экен да. Мындай маданият борбору сыяктуучу. Себеби Жибек жолунун бою соода каттамы болгондуктан 9 жол тому болуп. Ошол жөнүндө кандай маалыматтарды айтар элеңиз белгисиз? Эми баягы угушума караганда, элдин уламыштарына караганда, Манасты караганда бул Кошой атанын каттагандыгын элден болгон. Каттаган Кыргызстан каттагандыгын орусунан. Анан сегиз чыгылымга таандыктап атпайбы Манасты. Алып сол деп, ошол алып солдун эмеси деп, прототиби деп. Бейжиңди алганда ошо алып сол Алтай башкарган. Анан ошол эмеси деп, анан ошол Манас келип Алтайдан келип Акбалтөкө, Акбалтан бар Нойгуттан да, Нойгут менен Ногой бир тууганда Карачахандын балдары. Карачахандан Жакып Карачахандан Нойгут, Ногой. Ногойдон Жакып, Жакыптан Манас, Нойгуттан Акбалта, Акбалтадан Чубак Сыргак деп айтат. Анан келип Кошойго жолугуп, анан ушул жерден разведка кылып тияк-бияк өтүп, ага кезде Кытайлар ош жак бүт басып алган, Өзбекстан, Тажикстан бүт басып алып турган. Ошо жагы эле кармалып турган. Кошой ата ушул жактан чегараны кармап турган. Биз бала кезде могу ташка Кембил жака чыга берген жакта бир оюк таш турар эле да. Анан ошону аксакалдар айтып койчу, ушул Аккуланын туягы экен депчи. Анан ал канчалык чындыгы бар билбейбиз ба? Элдин арасында эми ар кандай айтыла берет да. Ошол чын эле Аккуланын туягы болушу мүмкүн беле? Ат башыга кантип келип калды? Анан же ал жөн эле ташка кантип изи калды экен? Себеби аны кийин бирөөлөр үйүнө сүйрөп келип алыптыр эле ал ташты. Эми келгени чын да. Манасты айтылып атпайбы? Манас биздин тарыхыбыз. Бул жанакы илгери тарыхтарды изилдеп көргөндө деле бар факт болуп атпайбы? Кошой коргон турбайбы? Турат. Сиздес деле сегиз чыгылма. Ушунун өзү тарыхый белгилер, белгиси турбайбы? Аксайда болсо Кыз Сайкалдын эмеси турат. Ороосу. Жасынып Кыз Сайкалдыкы. Ушул ат башынын Аксайындабы? Анан Манас менен сайыштып
Manaста айтылып атпайбы. Ак сакалдыкы хороз турат. Ошол ошого жашынып келаткан жолго косула турган. Бирок бул жерде биз манасчылардан да тактап көрүшүбүз керек экен. Бул баягы жөн эле жергиликтүү элдин оозундагы эле маалыматпы? Кайсы? Сиз айтып аткан ошол Кыз Сайкалдын жанагы Аксайда ороосу деп аткан. Ал илгерде деле биз эми Черигел ушул жерден 8 жылдан бери жашап келатабыз. Түбүстүн Ойгут элинен да. Ушул жакта эле жашап келатабыз. Анан биринин аттан бир айтылып эле келатат. Сыргактын мүрзөсү бар. Аксы тарапта. Ушуга чейин турат. Зыярат кылып Кур'ан окушат экен. Кыз Сайкалдын ороосу бүгүн ат башынын ошо Аксайдын кайсы жайында тегелектери курчалганбы же жөн эле? Жок, мындай кылып атай жасалган. Үстүндө дөбөчө топурактарын алып жоготушканда жөн эле жер. Мында карап турсаң жер эле турат. Качан могу барып көрмөйүнчө ал жерди сыяктуу болот да. Топурак үйүлгөн эмеси жок. Аябай аң да. Анан ошого жашынып туруп анан эч ким душмандар жакын келмейинче ал жерде аскер бар экенин түшүнбөйт, билбейт да. Ошентип анан жасаганын кылсап турган. Азыр эми кыштын кыраң күнү болуп калды. Жайында ошол жака барып видео тартып ошол жерде жаңы журтка көргөзүүгө мүмкүнбү? Болот. Барып эле көрүп жүрөсүз. Мен көргөм. Баягы Себеби бала күндө да Аксай арпада далай мал кайтарып жүрдүм эле сизден биринчи угуп атам да. Бизди эмеге алып барган жанагы Арашан деп лагерде жүргөндө ошондо экскурсия кылып ошо автобус менен алып барып көрсөттүк. 70-75 жылдары. Мен билбесем албетте кызыктам. Билгенден биле элем көп дейт го. Мен ушул сиздин оозуңуздан угуп атам. Деле тарыхый булактарда манасчылардын, манас себеттеринин оозунда уккан эмесмин да ушул кепти. Китепте жазылганбы сиз айтып аткан тиги Кыз Сайкалдын ороосу? Ал жазылбаса керек, эми биз билебиз да. Эми ал кызыккан кишилер жазбаса, эми биз өзүбүз тарыхты өзүбүз билишибиз керек. Ооба, биз өзүбүздүн тарыхты өзүбүз билбей жүрөбүз да. Мен бунуңуз өтө кызык маалымат болуп атат да. Ошол Аксайда Кыз Сайкалдын ороосу деп атасызбы? Ороосу бар деп атканыңызчы. Анан биздин тарыхчылар боюнча эмне оозачу элек, анан санжырачылар деле оозачу элек. Сиздин оозуңуздан угуп атканыңыз. Мага эми кызыкпаса каяктан аны. Биз өзүбүз башын эл билиш керек. Биз өзүбүздүн тарыхты ача албай, ушул тарыхтын булагын эң кичекте Оозекер айтып келатабыз да. Анан өнүккөн элдер болсо андай жерде эң киче бир ыйык жайдай кашаалап тосуп бир сыймык катары tutuşubuz керек эле да. Аны ошентип бул совет убагында ошондой болчу, бизди барып көрсөтүп турчу. Анан азыр колго албай ошону унутулуп баратат го дейм. Бул балдарды, окуучу балдар лагерден кийин ошо экскурсия кылып, бул эми балык сууда эме бар эмеспи, лагерь. Ошондон анан нары кынды аркылуу чыгып барып анан көрсөтүп, Арашан суусунан ичип ошентип. Болжол менен ошо Кыз Сайкалдын ороосу кайсы туштарда болуп калат? Кындадан өткөн Кында менен барыш керек да. Кынданын белине түшөт. Чыгып барып анан нары Аксай тарапта. Кындадан кийин мен ошол өтөктөрдүн аттарын унутуп атам. Мен бала кезде мал жай турган. Арашандын суусу бар. Ошонун эле айланасында бар. Ошонун айланасында. Бөксө тоолордун турган туштары. Ошолордо ашып келсе 5 километр же 200. Унутуп калдым андай кичинекей балалар. 4-5 класс. Андан кийин бар элекпи ошо кичкесинизде көргөн? Бар элек. Ошол дагы элесинде калды да. Жанына бармайынча көрө албайсың. Алымбек байке биз бир зыяратка барып келишибиз керек кийинки жылдары ушул тарыхка кызыккандарга, Манастын ошол баскан изине кызыккандар болсо, бир кийинки жайда бул кар эрип жок болгондон кийин ошол жака бир каттап келгидей экенбиз. Эми анда тарыхый баягы жерлер бар, баягы
tarihte kalgan yerler, Жаңыл Мырзанın okuyaların turgan ötken yerleri var, Atuşunga çeyin var. Жаңыл Мырзанын окуясында ошоко байлаган тасбы? Yok, bu Koturtaş degen var. Koturtaş деген жерде уккан жерим бар. Oş yerden 3 götürkün öldürgen. Oş yerden de kalıp kalgan Koturtaş boldu. Masel degen yer okudum bile, bu Arpacak'ta. Al Masel 3 götürkün ninesi de. Ananı giyin üylenip gelet kayra ayılıp kaçıp geletkanda at öldürgen. O şurada Maseyil'de kalırdım. Şunu geçen Maseyil'de öyle Ayçat Toşur'a varıp konduk. Çarada unutulmayın. Onun daha bir ekşi yeri var. Onu unutup kaldım. Daha birinin ismini öldürgen. O at şunu geçen de turan. Biz jana siz atagan жерде ne деген ötök dediniz? Aksay'da bu alдағы. Koturtaş. Koturtaş Жаңыл Мырза чыгармасында барбы ушул Koturtaş деп эскертилгенби? Аны билбейм аны. Бишеле айтам. Себеби менин эсимден чыгып атат да, анан бул дагы кызык да, буйру кызыкка маалымат болуп атат. Анан Koturtaş биз ошо улуу эпостордон баштап кенже эпостордогу жер суунун аттарын деле жеткиликтүү билбей калдык да, баягы мүмкүн ошол географиялык жагынан тактаган деле тарыхчылар деле болгон жок. Анан эми бар бизге айтылып эле келатат. Эми кечээ эле жакында болгон окуя бул. Мындайча айтканда биз чынайы тарых 17 кылым болот атпайбы? Ошондо Çelik Tagaybiden giyin ele. Tagaybiden ele baldar olup kılıp atat ошондо. Şüketük özleri baldar. Tagaybiden 16 kılım bolsa Tagayby 16 kılım jarımı, 17 kılım baş ушундай эле болуш керек. Siz tarıhta жасылуу бар далар. Siz dagы bir айтып жүрөсүz. Курманжан Датка ошо Атбашынын кызы деп. Ошол маалыматты токтой келсек. Баягы канчанчы жылдар экенин билбейм. Чоң атам. 1860 жылдары, 70 жылдары. Ошондо даватка эми алып жанагы Аравиядан даватка келишет, келип турушкан. Азыркыдай эле келип кетип. Ошо кездерде анда төөн менен тиякта кербен менен келип анан дават кылып 3-4 ай, 5-6 айга чейин келип, bunların örönünü, bunların olasına tiyakpeyana bir davat kılıp 5-6 ayla жүрүүнөн geçecek. Anın oşol vakta Muhammed Peygamber'in 40. urpaktarыбыз деп keliptir. 3-4 ay ötkөндөн кийин эле айтып калды дейт. Biz erteleyli bu jakta жаман iş болгон атат. Erteleyli, biz keteli. Çegaradan hep de ötüp geçiş gerek. Biz de uzatıp koyduğunun çoğundan hangi aydıptır. Jaman iş болгон атат деп. Iş болгон деле эч ким эметпейт. Çoğundan öyleydi. Makıldalar tilmeden. Alay arkılı na jaka geçse gerek. Tacikistan arkılı getip okşaydı. Agiste jol ошондой дейт. Alaydan nары uzatıp koyup anан getiрип, anан kayra келатып, anан buyakta da Kurmanjan Datkан tayjiler var eken, tayikeler ali. Oşo jaka barсаң, биздин Kurmanjanda Kurmanjanga joluga ket. Amanatыбызды бере кет деп тапшырыптыр. Ошону келатып анан алай жакана Kurmanjan Datkага кирип анан тапшырып, ошо кезде 90га чыгып калган киши экен. Ошо төрдө отуруп туруп жолуксанды. Анан учурашууга кириптир, анан агесте кандай учур ассалаалайкумдар учурашаттанды. Элдин баары мусулманчылыкка аябай берилген, бияк элдер, тияк элдер. Учурашып кирип анан эми отуругула деп териктеп
stol deyip hani değil. Cağaçtan da salgan azırkıday. Üstünde oturguçu var eken oturup tahtı siyahtı törtte. 90'da almış. Anam kabul aldı, terekte o stolda oturduk deyip. Anam altınla ayaklar durat deyip ceyilip. Anam жылтырап тұрса бір жаш бала атам жігіттер бар жоқ ата. Тоқтоғұлдың. Жоқ Қаңбайдың. Қаңбай жігіттер. Тоқтоғұл жоқ та. Бұл алтын аяқтары дептірді. О балам дептір. Тұра қалған аяқта судан жұтып алып дейді. Жас бала. Оğlum анчам не шаштың? Айтсам құйып беретілер, шашпай қоя тұрбайсың, азыр құйып берет. Апа мен ене, бұл өлбеген кіші алтын аяқтан су ішет деділі. Осыл шашып болсын ішіп алайын дедім депті. Ошонда күлбей отырған дейді, ошонда бір жылмайып күлбейді дейді. Ошонда аманаттың екісі бар ошонда жолып кетті. 90'da өтші. Бұл енді сіздің Оздекке ұққан малыматыңыз да, Құрманжан жөніндегі малыматтарда ұшыл бар ба? Анан ағышы сұраптыр, бұл таяжам қандай жүрет, тегі таяжам қандай жүрет, бұл таякем қандай жүрет. Емал таякелері өсінен жашта, өс сұрақты жашындай. Аларды қаяқтан білет деп сұрау. Ал көрсе, чегера жабылылекті бұл ақсай менен тияқтан Erkestanlara bu torvat arqılı çıgıvalla Aqsayda jaylabının ayır. Bunda geç çıkkanda. Çegara jabılganda indi jol salbay qalamız. Alay menen Aqbaşı jakınday bir. Jakınlar çıksalar jaylabısı bir bolup qaladi. Ana jaktan qodalaşıp düşüp emes turuşkanda şonç. Anan oşol bizdin Kurmanjanda atkan enesi bizdin çelikten Necebis bu. Demek Kurmanjandатқа çelikтердің қызы, Бұл бойынша да тақтарымыз, албетте Құрманжандатқа жөнінде мындай жаңы маалыматтар қызық. Біз өз тарихыбызды дале иликтейлик. Біз жаңы жаш муындағы тарихчылардан Гүлзат Алагөзова деген карындашыбыз бар. Алдағы бір топ иликтөөлөр жүргүзүп жүрөт. Анан алар негизинен коммунисттик, большевиктик коммунисттердин тарыхын ошо кулакка тартылгандар тартып жүрөт да. Эми ага чейинки тарыхты биз манасчылардан жана ошол элдик адабиятты жаратуучулардын оозунан да тактап, биздин тарыхчылар мындай айтканда жөн эле кыртышты буза элек да. Кыргыздын эгемендик жылдарындагы тарыхына бир билек түрүнө киришкен эмгектер аз болуп аткандай. Эмнеге? Эми тарыхчыларга анын баарын изилдөө үчүн жакшы каражат бөлүп берип, экспедиция жиберип, тияк-бияка кылып, өкмөт тараптан каралаш керек. Колдоо керек. Ошо колдоо көп болгон үчүн жана кандай кичинекей окуучулардан бери ошо тарыхый жерлерди кыдыртып көрсөтчү да. Эми азыр жок болот. Өкмөттөн колдоо болбоюнча тарых деле өз кала берет. Ооба десеңиз тарых деле ошол көмүлүп кала берет. Анан кыйын балдар да чет мамлекетке кетип калды, жакшы окуган эмелер. Анан алар да келип кичине кызыгып, силдеп элатышат баары эле. Кыргыздын тарыхын аябай эле силдеп элатат. Эми Кыргыздын тарыхын изилдегенде орустар өзүнүкүн силдеп атат. Ама Совет убагында бүт баарында дымсалдап эле, жакшы эле көтөрмөлөп эле. Айтканда орустуку деле калып калган мындайча айтканда. Тарыхы яманын силдеп атат. Силдесе эле баягы Кыргызга немесине келип такалып калып атат. Кайсы эл болбосун силдесе эле барып Кыргыздын немесине барып такалат. Биз Ташрабат жөнүндө да кеп калабыз. Ташрабат жөнүндө дагы элге жетелек баягы тар чөйрөдө гана айтылып жүргөн кандай маалыматтар бар? Себеби аны толук курулбай калган жөнүндө уламышты биз бала кезде көп угар элек. Уламыш деп айтчы Мухаммед деп. Аны кайсы Мухаммед деле түшүнбөй, пайгамбарды деле эстетчүбүз. Көрсө башка Мухаммед экен. Мухаммед Кырымбыз деп Тагайбиди
Dinin tarihte okup kaldık. Özüm Muhammed birinci min dep ataptır. Al bu başka Muhammed be anı tarihçılığı sildep tapsa gerek. 15 yılın var tayap ömet batsa gerek. Yani bunu okçumuz bu cenabı şıvağın içindeki burnu azıp görüp çıkıp kaldı taşlarla görünüp kaldı. Kesti görgende hani bir de şıvalıp bu Evroremont'ta bana Arapça jasılar var bolçu yaşına kay koğustalı. Alarda düşüp ölecek kolgana kaldır. Anan şıvağın kaymak görsem azık dina oylasam canvistin Evroremont eken. Oşunla tap baylı bol qaysı materialdan jasalganda orus tili, rus tili okmuştular esке çıkıp tabılbaydı. Evroremont din çıktı da anan da oşonda Evroremont kende öyle ben nemet koyayım da amir ölse Akin öz bu aktaladan alçıken. Bu da eken taş ben tüptürüyle hemen şıvar. Aktaladan ap gelüyle. Akı vardır o ya. Akı taş. Ocaktan ap geliptir öyle. Şıvar koyuptur. Anan giyin Moskova varıp 16-15 yılındağı en eski çerkevde koyduk enda. Medrese yok anda okuyor. Çirköv var. Baldar okuyor nemeler. Tasırattan gitsek. Oşo siyaptana bir gerek. Oşon şıvağın gördüm oşo geçti. Yani giyin oyunmenen salıştırıp atamdı. Kol menen şıvaptır. Oşo geçti aldıla kalıptır. Batkak bilen oşon işte kol menen şıvaptır. Nakilep koydur. Koldan isterdir. Bir aktık olsa koldan isiz yok. Cınsaldağa. Oşol yemi oşol madaniyat da. Orustuklarının kırgıstık madaniyat. Bizdiki güçtürük bulup da. Evro olup da. Biz bala kestede bunu köpü kadılım da janağı tolup bitpey kalgan jönдөчү atası menen balası oşol akırkı бүтө турган баягы кырдап аткан кестеби бар ташыргытып берип атып барда кербен өтүп атканда балам эми бир кылчайып карай көрбө деп анан баласы бой жетип турган бала экен анан кербенди карай коюп анан ошондон таш түшүп кетип ошон атасы ыргыткан ташты тоса албай калып ошондон бүтпөй калган деген уламыштарды угардым да бала кезинде. Ошондой элеби жакын элеби ошо? Эми аны билбейм аны кандай. Эми бул тиякта жазып жүрөт ба Кокон хандыгынын башчысы курдурган деп. Шивани хан деп. Ал Живани дейсиз? Шивани хан. Живани хан. Өзбек хандын. Өзбек хан мы же ошол тиги Бабурду эмеден Орто Азиянын кубалап чыгып Моголистанды өчүрүп. Анан ошондон баштап тияк бияктан кыргыздардын уруулары чогулуп Чыңгыз хандын эмеси бүтүп доору бүтүп анан ошондон чогулуп эмете баштаганбыз. Кыргыздары аталып анан Өзбек Орто Азия өзүнчө болуп Моголистанда аталчагачы. Ошол Шивани хан, Өзбек хан келип турган кубалап чыгып ошондон баштап кыргызча аталып казак өзүнчө казак боло баштаган эски өзбек өзүнчө. Анан ошол курдургандайт ошол менен. Ошо бияктан таможня да бир эле мамлекет болчубузда. Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан бир эле. Анда чегара деген жок, улут деген да жок. Мейли жалпы Атбаш өрөөндөгү тарыхтан сырткары жеке өзүңүздүн чоң атаңыз Каңдыбайдын буяка кантип келип калганы ошого токтолуп берсеңиз. Себеби биринчи дыйканчылыкты кылганы жөнүндө кыргыз эстери энциклопедиясына кирип калган экен да. Анан ага чейин сиздин оозуңуздан укканым жанагы май, өсүмдүк майын чыгарган станокту тап келсе керек эле. Ошол жөнүндө да бир маалымат берсеңиз. Эми ал биздики Кашкар менен байланышып, Кашкар болсо Кытай менен байланышып, өсүп баягы биринчи жол эмелер ушул биз жака келип турган, бизде базар болуп турган
Sart keçүү деген базар. Андан мурун илгери бу Кошо болгон, бу тиги бул көйлөп алып турган. Базарлар шаарчада да аталган тарыхта бар. Уйгурлардын да шаарчасы болгон Атбашыда, Базарда бар, шаарча эмес, базарда бар. Сарт keçүүдө ошо базар болгон. Тияктан келип, ушу базардан анан ушул жактан келип соода кылып анан тияк тарап кетчү бул Атбашка келип. Базар малын ушул жерден соодалашып, анан малын соодоп кайра Кашкарга алып кетип, ары өткөн кервендерден узатып, сопровождать этип, бул эмеден тиги Кытай чегересине чейин узатып, алардан кервенден акча алып, кыйын алып эметип турганда. Ошо кезде эле ошол отурукташкан эл бар болчу Атбашта. Кыргыздар, биякта кыргыздар барып эле ошо нан алмашып, эмесин сатып, анан станоктордо келип турчу, анан зыгыр айдап, буудай, жанакы эме айдашчу экен. Таруу. Анан зыгыр айдап да көрүп, чоң атам анан майын алып, анан боорсак пышырган ошондо эле чыгарып, зыгырдын майын сыгып алган ошо станок бар экен, Кашкардан келген, Кытайдан келген. Ошол балгон. 90-жылдардан кийин баягы Атбашыдан изденип кеткендер көп болбоду, мындай базар экономикасын ыктап кеткендерчи. Анан ошондо Салижан Жигитов бир жолу биз Кыргызстан маданиятында отурсак күлдүрүп калды эле да, ой Атбашылыктар байып кетип аткан себеби булардын канында бар соода маданиятында өздөштүргөн себеби буларда кыргыздашып кеткен уйгурлар көп, Кашкардан базары түз болгон дегенчи. Ушулдун канчалык мындай логикалык чындыкка жакындыгы бар? Эми бул урууга келип эметсек, аралашып кеткен деп эметсек, бул кыргыз, кырк-огуз деген сөз. Мен мындай ишенимде, кырк-огуз деген сөз. Огуз хандын балдарыбыз. Бизде кырк уруу деп. Өгүз деп коет да мындайча, уруу деген сөз. Уйгурларды 9-огуз дейт. 9-огуз. Алар деле ошол кырк урууду тияк-бияктан чогулуп отуруп, өзүнчө болуп, бизде бар, аларда бар, үчүн кыргыз, байгурдан кыргыз, анан уйгур бөлүнүп чыккан деген эме бар. Экөө бир эле элден баягы Караханилердин ордунда ошол биякта уруулар тияка кетип, биякта Кыргызстан уруулары ошол отурукташкан баягы кыпчактар, Тоо кыпчагы, Тала кыпчак деп бөлүнөт. Алар деле ошо кыпчактын уруулары көп. Тажиктердин уруулары бизде көбүрөөк болуп жанагысын эметкен. Так бул кыпчактар көп алардын ичинде дагы. Бул уйгурлардын айылы жөнүндөгүчү Атбашыдагы илгери болгон экен, азыр жок. Ошол уйгурлардын арасы жугулушуп эле кетти окшойт. Аралашып анан эми ал өзүнчө айыл болушу мүмкүн эмес да, чоң айыл болгондон кийин. Алар соода кылган эле кишилер келип кетип. Биздин кыргыздар деле ошо уйгур болуп 9-огуз деп, 9 уруу деп, уйгурлардын ичинде дагы кыпчак кыргыздар толтурат. Бир өздөрүнчө алар мындай уйгур деп эле аталышат. Көтөрүлүш бирок өздөрүнчө кыргыз деп бөлүп коюшат экен. Бул көтөрүлүш чыгаргандар эле ошол кыргыздар. Мен бир курдай Бишкектен Атбашка такси менен келатсам, айдоочу ошол кыргызча суудай сүйлөгөн жигит экен да, уйгур тилин унутуп калдым дейт, бирок менин түбүм ошо уйгур болгон экен деп анан ата бабасы жөнүндө айтып калды. Илгери баягы совет мезгилине чейин соода кылып катташып жүрүп, анан кийин чек ара бөлүнгөндөн кийин ата тегибиз калыптыр. Ошондон кийин биз 60 жылдан кийин менин атам барган экен дейт. Барып урук тууган таппай, бири-бири менен тааныбай калыптыр. Ошо менен мындай тууган журтубуздан кол үзүшүп калдык
деген. Булардан ошо таранчы, сары уйгур, кара уйгур деп бөлүнөт. Таранчы деп. Уйгур десең жаман көрөт экен таранчылар. Анан кайрысы уйгурду кылганда уйгурга жабыштырып коет. Азыр уйгурлар болуп койгон тынчып калды. Да кыргыздарда ошонун ичинде жашайт, кыпчак кыргыздар. Анан уйгурдун бир эмесин түшөт. Өзбек сыяктуу эле. Кытайдын ичине сиңип кеткен кыргыздар канча? Жанагы биздин Кызыл Суудагы кыргыздардан башка дагы маалыматтар чыгып атат го. Эсиме келбей атпайбы азыр? Жакында бир интернеттен көрдүм. Мындай айтканда буддисттер экен да, бирок өздөрүн кыргызбыз деп айтат. Эми ал тиги 15-жылынан баштап орустар Сибирди алгандан баштап эле кыргыздарды көчүрүп эле Кытайга, Алатауга кетпесеңер өзгөр кыргызбыз деп атабайсыңар, татарбыз деп атайсыңар деп. Калгандары өздөрүн татарбызда калды. Бияка келгендер бияка келип Кыргызстанда кыргыздар менен аралашып бияка туруп калышты. Кытайдагы кыргыздарга барышты. Андан мурун кеткендер бар. Андан мурун кеткендер эми Кытай чегересине туруп кытайлар көп. Алар менен кирип кыргыздын эмесин унутуп калды. Бер жакка келгендер мусулманчылыкты кабыл алды. Нары кеткендер Кытайдын динин кабыл алды. Ошентип эметип калды да. Сиз менен анда маекти соңуна чыгаралы, дагы тактоо кылабыз. Мен урматтуу көрүүчүлөр, биз Алымбек Эшмамбетов менен болгон маегибизде бул тарыхый чындык деп айткандан алыспыз. Биз талаштан тактык жаралат дейт. Эгер Алымбек байкенин айткандарына андай эмес, мындай деген кошумча маалыматтар болсо, бул андан жакшы. Бул Алымбек байке үчүн же биз үчүн керек эмес, бул жалпы кыргыз тарыхын тактоодо ошол тарыхый булактарга бир жем таштап, ой таштап койгон маек болсо, биз да кубанычтабыз. Анда ой пикириңиздерди калтырыңыздар, жана бул маалымат менен башкалар менен бөлүшүп, тарых булагына кызыккандар болсо, бул маалыматтарды тактоого биз да кызыктарбыз. Эмесе көңүл бурганыңызга рахмат, сизге да рахмат убакыт бөлүп бергениңизге. Силерге да рахмат. Келип тургула, келгенимде ой бөлүшүп силер менен. Сиз айылга каттаган сайын ушундай бир маалыматтарды тактап турбасам?